көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ей, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма? Сен жоқсың, жоқсың, табылмадың сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың. Плагиат деген сөз латын тилинен которгондо плагио, бирөөнүн чыгармасы же анын бир бөлүгүн өзүнүкү кылып алуу же бастырып чыгаруу. Автордун ойлоп табуусун, эмгегин уурдоо илимде, адабиятта, искусствода кеңири кездешет. Кыргыз шоу-бизнесинде өз ордун тапкан Данияр Эрматов алгач сахнага "Токто жаным" деген чыгарма менен чыккан. Чыгарманын сөзү оонудагы ырчынын өзүнө таандык. Арадан көп узабай бул чыгарманы казак ырчыларынын аткаруусунда да угуп калды. Данияр мырза алгач сахнага чыкканда автордук укук деген сөзгө анчейин көңүл бурчу эмес. Тескерисинче сүйүнгөнүн айтат. Биринчи чыгармачылык аралашып келе жатканда мен "Токто жаным" деген ырды казактар через интернет аркылуу сураганда мен ишенген эмесмин, бирок макул дегенмин. Анан кийин карасам, бирок мага угузгула деп койгом кыйын болчу. Биринчи мага угузгула, анан ырдайсыңар деп, ырдаганыңарды десем, чын эле арыдан убакыт өткөндөн кийин менин ырымды жиберип калды магачы. Моке ырдадык депчи, анан мен аябай сүйүнгөмүн да, анда автордук укук деген нерсени көңүл бурбайт экен элем чындыгында. Себеби бир эле ырым бар болчу. Мен үчүн наоборот сыймык болгон. Жүрөгүмө батты, орындалмай өзүңсүз калды арманым, жүрөгүмө батты. Ырчынын репертуарындагы плагиат деп аталган ыры "Көңүлүмдөн калдың" чыгармасы. Бул чыгарманы казак элинде Асан Пердешев 2014-жылы "Сени унутамын" деп аткарып, ырдын автору да өзү. Көңүлүмдөн калдың, канатымды сөндүрүп айланганча, көңүлүмдөн калдың. "Көңүлүмдөн калдың" деген ырды ошо казактардан өздөрүнөн белекке алгам да, ал ырдычы. Аны мен алдын ала эле заранее айтканмын, мен сөз обону деп жазылып турат. Ал ырды мисалы үчүн экинчи жолу иштедим да, анан сиздин аткарууңуздагы жакты деп калышат да. Баягы биринчи ырды чыгаргандан кийин аны угуп туруп, анан дагы бир жолу ырдоо ал мындай жеңилирээк болот да. Ошондуктан экинчи жолу ырдаган бир аз жакшыраак болот деп ойлойм. Куудул Жакут Сыдыков менен Наргиза Айтемирова хит болуп турган казак элинин чыгармасын аткарып, элдин сынына алынган. Бул чыгарманы аткарып калуусун Жакут мырза төмөндөгүчө баяндайт. Аны мен мындай ырдап бир популярный болоюн, хит болоюн деген эмесмин. Себеби өзүм популярный болчумун ал кезде дерсең. Эмнеге жактыбы сизге? Мага негизи бир укканда жакты. Анан ушундай ырдап клип тартам деген эч ойдо жок болчу. Анан плагиат кылып ырдай беришет го. Анан ушу Наргиза дагы бир менен чогурдаган карындаш дайыма эле чогурдабайлы деп жүрөт эле анан. Ошолорду тамашалап айтып калдым. Элдин баары ырдап атпай, казактар деле биздикин ырдап атпай. Кел ырдабайсың сен, манын жүрөгү учуп жок, мен ырдабайм деп. Мен жооп берем, коркпой эле. Мен деле кыргыздын кыйын жигиттеринен турам сен үчүн деп. Көндүрүп анан ырдап койгонбуз жөн элечи. Тамаша иретинде ырдайбыз деп анан чөтө аудио чыгаруу менен эле элдердин баягы эмелер көбөйүп кетти, көрүүчүлөр, угуучулар көбөйүп кеткенден эле бир жумага жеткирип клиптер тартып бердик. Алло, бул ким? Кимди издедиң? Таныдыңбы? Жылдыз белең? Я сенің жұлдызыңмын, жанашпаған сырды іздедім. Айжан Руманбет кызы, Алтыбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы.